Чүй облусунун Токмок шаарында жашап жаткан 91 жаштагы Куку Асанбекова улуу ата мекендик согуш учурунда тылда эмгектенген ардагер. Согуш мезгили анын 14 жашына туш келген. Ал жылдары Куку апа үй бүлөсү менен талаада ороо коруп, кызылча терип эмгектенген. Ардагер согуш учурундагы оор абал, элдин турмушу тууралуу Супер KG порталына айтып берди. 21-июнда күн тутулуп, жер караңгы болуп калды, кызылча сынташтан апабыз бизди окутабыз деп көчүп барып, 2 гектар кызылчаларын ошону шороп келе аткан убакта уруш чыкты да. Анан аны кызылчаны бүтүп антип мүнткөндө атабызды ноябрда, декабрда 41-жылы армияга чыгырып кетти. Аскерге алып кетти да. Ошойдон атабыз чоң өзүнүн апасы менен айылда калган, биз Сынташка көчүп барганбыз апабыз менен. Анан биз окубай калдык. Чоң апабызды багыш керек да. Мектепте окубай калдыңыз? Мектепте 4-эле класс болчу. Сынташта деле 4-чө Киевке барып окучубуз. Согушту көрбөсөк, башка төргөн аталарыбызды алып келсе, же бир туугандар чоң болбосо, барыбыз кичикей болсок, элестете берер кандай турмуш болгон. Кыйынчылык эле болду эми, кыйынчылык болду деп да эсибизге келген жок да. Давай жумуш десе жумушка барчубуз, кызылчага барчубуз. Жана жүгөрүнү кайрыганга барчубуз, орогорунга барчубуз, машак тергенге барчубуз, чөмүлө салганга барчубуз. Барам деп айтып сакон жок болчу да. Анан азыр эми жыргалчылык да 43-жылы жана чоң канал чыкты да. Могу чоң канал. Ошондо иштедик. Bir 5-6 келин, bir 3-4 кыз. Сакциялга барып жатып, анан каналдан барып жатчубуз да. Үйгө баргыла дегенде жөө барчубуз. Ошо Сакциялдан Карагай булакка. Араба деген жок, ат деген жок эле. Чуркап эле кетип калчубуз. Анда 2 ай иштедик. Сакциялдан. Ал жер мындай жер белип өтчү да. Ал жерди бүткөндөн кийин Ивановкада 1 ай иштедик. Ошо каналда. Анан кийин үйгө кеттик. Мындай 13-14 эле эркек балдар болсо, айылдагы кичикей эле айыл болчу да, бир 30 үйгө жетчүбүз. Кийин жана колхоз кошулгандан кийин 2 көчө болуп калды го. Ачка деле болдук. Ачка болдук дегенде эле жокпуз, уйубуз бар, уйдун сүтүн ичип дегенде ачкачылыкты деле көп билген жокпуз да. Кымыраңылып ичип алсак деле курсагыбыз ток болду. Элдин бейли тынчкы бир чыны талкан табылса, кошуналарын чакырып, ай бир чыны талкан таптык, келип жарым ичип кеткиле деп чакырчу. Азыр мушакта унутурса да келип чай ичкин деген киши жок. Анда бейли менен азыркы бейли бирдей эмес да. Атабыз 41-жылы декабрда бар кетти. Биз айылга кеттик да кайра. Ошону окуй атам дебедимби. Анан 42-жылы сентябрдын 10-дорунда келип, 20 күн турда 20 күндөн өлүп калды. Бар бир майрамда коюп беребиз, Кыргыз каналына коюп беребиз. Кыргызча көрөт да, элтер, кытыр, Кыргыз каналдарын коюп беребиз постоянно. Майрамдарда, концерт болгондо коюп беребиз. Анан ушу 9-майларда телевизорду карап отуруп эле анан бизге айтат да, мен да ушинтип кыз кезимде орукта иштегем, апабызды ээрчип канал касканбыз, насылка менен жанагы канал эми терең го, мен деле билбейт экенмин, ошо каналдан топурак ташып насылка менен жалаң кыз келиндер иштегенбиз деп айтып калат. Анан көп эле айтчу, мен көңүл бурбай жүрчүмүн. Майрам сайын көрүп атабыз, ар кандай ветерандарга, жана орукта иштегендерге баарына көңүл бурулат, көңүлдөрүн көтөрөт экен. Анан апабыз телевизордон көрүп өкүнүп калат. Мен деле иштедим эле деп. Мен апамдан сурап атам, эмне үчүн апа сиз баары жазылып, ошо сиз жазылбай калдыңыз деп сурадым да. Сурасам апам айтып атат, баары эсинде экен. Ошондо эми апасын ээрчип иштешти да, кыз келиндер, апалар ээрчитип жардам кыл деп. Анан бирок ошо согуш бүткөндөн кийин деп атасыз, апа, тиги апамдын апасына айтылыптыр, келгиле, жазылып атат, регистрация жүрүп атат. Какой-то 12 сом деп, 12 сомдон өйдө билет экен, апам 12 сом пенсия чыгат, как орукта иштедиңер деп
какой-то акча бөлүнөт, келгиле жазылгыла десе, апамдын апасы барбай коюптур, жазылбай коюптур. Эми 12 сом үчүн эми биз эми деп эметип койгон экен да. Ошол маалда апам өзү айтып атпайбы, элдин пейили ток болчу, ошо 12 сомду деле эметкен эмеспиз деп жана. Бирок кийин деле апамдын апасы деле кийин өкүнүптүр, ай жазабыз дегенде жазылып койсок болмок экен депчи. Ошондо апам деле жазылбай калыптыр, ошондо регистрацияга түшпөй калыптыр. Анан баягы иштегенimde баары эле аласы, мен деле бекер иштептирмин. 1 миң болсо берип койсо деле эчтеке болбойт го деп ойлойм да.